Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр деп Рик и Морти чыкты акыры 1,5 жылдан кийин. Соник билесиң, бизде эме бар болчу. Саламатсыздар деймиз. Биздин YouTube'да бир эме бар. Рубрика эмнени үндөдүк дегенчи. Эки видео тартылган кадимчи шоу, анан Дота боюнча. Мына 3-чү выпуск Рик жана Морти жөнүндө. Баса Рик жана Морти 1-чи сезону толугу менен чыгып бүттү. Аны биздин Telegram каналда көрсө болот. Шилтеме, QR-код бүт баарын калтырып коебуз. Азыр эмнени азыр талкуулайбыз? Соник Кандай кыйынчылыктар болду, кандай күлкүлүү учурлар болду Рик жана Мортини үндөп жаткан учурда. Ошо локализация адаптациясын жасаган адамдардан ачык инсайт. Кызыктуу фактыларды коём. Соник, сен өзүң мындай аябай каттуу фанат деп эсептейсиңби өзүңдү Рик жана Мортинин? Жок, мен позермин. Жөн эле позер. Болгону жагат да ошон эле. Мындай өзүң канча баа бермексиң 10дон 1ден 10го чейинчи Рик жана Мортиге? Сериалга болгон бааныбы? В целом сериал, именно фанат катары эмес, өзүң мындай общий элечи. 8. 10дон 8. Ушу эмеси сериянын эмеси кызыктай экен, мисалы 1-чи сезондо канча серия бар өзү? 12. Анткени пилот жок. Канча эле 11 болчу. 11? Негизи 10дон эле чыгат. 11 бул толугу менен, бирок 1-чи сериясы жок. 1-чи сериясы бул пилот. Пилот кошулуп 11 болгон да, бирок негизи 10дон эле чыгат. Мен билгенимдей. Ошондо 1-чи сезондо 10 эле серия бар, туурабы? Ооба. Баса кызыктуу факт. Ушу 1-чи пилоттук сериянын сценарийин 6 сааттын ичинде ойлоп табышыптыр Дэн Хармон менен Ройланд. Пилот деген бул жөн эле 1-чи серияда серия эмес, мындай кандай деп коет. Презентация катары да. Дагы бир кызыктуу факт, Джастин Ройландты эме кылып салышты. Аягында айткан турабы дейм аны. Башында эле айтып коеюн. Именно ошо серияга дагы бир нерсе бар мындай. 1-чи сериясын которуп атканда тажрыйба жок эле такыр. Англисчени да начар билчүмүн. Анан ошол учурда которгонума сыймыктанып аткам. Азыр болсо 1-чи которулган 3 серияны жаман көрөм. Анткени аларды эң биринчи болуп, ошо 2 жыл мурун которгонбуз да. Туура. Ушуна болуп турат. Өзү сюжет ичиндеги бар беле? Мисалы кыйын идиомалар, фразеологизмдер, отсылкалар. Олтура негизи. Мисалы кинолорго эме кылат да, ошондой отсылка кылышат да. Бизде 1-чи серияда пилот. Мен именно кайсы сериясында экенин билбейм, унутуп койдум, бирок көп эле да, ошондойлорчу. Өзү көп, ооба. Бирок анан ал кинолор болсо негизинде эме да, кыргыз тилине которулган эмес да. Анан биз аларды орус аталышы менен эле билебиз да. Анан бул жерде диссонанс болуп калган да. Мен бул кинолордун аттарын орусча жазамбы, отсылканы түшүнүш үчүн. Же аларды да кыргызча которушум керекпи деген жер кыйын болгон. Ушуну байкадым, башка эле байкашса керек. Башта сен которуп баштагансың, анан аягына жакын орусча эле калтырып койгонсуң да, играп листовок депчи. Орусча эле калтырып койдум. Мындай бир мындай так болгон жок да, чечим. Эксперимент кылдың да, ары бери. Башкы серияларында мен орусча такыр колдонбойн деп ойлонгонмун да. Байкасаңар, ал жерде деле эме орусча сөздөр анча көп эмес ошо 1-чи серияларындачы. Таза кыргызча да. Анан кийин мейли бул тамашалуу шоуго бул жерге орусча боло берсе болот го деп кошуп койдум. Орусча, өзбекчө, казакча бар кээде. Казакча дагы бар, ооба. Баса маанилүү нерсени айтканды унутуп калыппыз. Бул подкастта азыр коногубуз Соник, ал ошол эле Рик и Мортинин шоураннери жана ал жерде бүт эле 90% кармандарды үндөгөн адам. Мени элдер ошондой эле Садрава деп таанышат, досторум Сэм деп таанышат. Аты неме болсо сыймыкмын да. Лайк баскыла. Лайкты басып коюп комментарий жазгыла. Ошол эле хост, ведущий, алып баруучу Чабалекей мен 1-чи серия тууралуу башка нерсе жок го дейм, баягы айтып койбосок, Назад в будущее дегенбиз фильм. Ошонун эле бир кандай десем, альтернативный сюжет. Ошентип айтышат, бирок Джастин Ройланд эметет да. Башка эки эмени айтат, башка эки бир кинону айтат.
эмне деп койчу эле, автостопом по галактике деген сериал бар го. Сериалбы? Мен фильмди билем. Же кино эле? Кино болчу. Анан дагы бир сериал бар болчу экен. Ошол экөөдөн көбүнчө эме болуптур да, вдохновение алыптыр да, илхам алыптыр. Назад в будущее ал мурдагы эски эмелер эле болчу экен. Кандай десем, фан анимациялар болот го YouTube'да. Рики Мортиге чейин ошондойлорду тартчу экен Джастин Ройланд. Ал жерде аттары да оп-окшош болчу да. Ким эле чалдын аты эмеде Назад в будущеде? Ой, по-моему, профессор Браунбу бир нерселер болсо жереле аты жок. Ошого эле окшош да, бир эле тамгасы алмашкан. Анан тиги бала болсо Мартин эмес беле аты? Анан ошо Мортинин эски аты болсо ошо эме болчу. Мхартинби, ошондой болчу экен да, Мхартин. Демек ал эме болчу, пародия туурабы? Ал фильм чыккандан кийин. Пародия болчу да. Анан ошол пародиядан анан ушу Рик жана Морти келип чыкты. Түшүнүктүү. Автостопом по галактике эме да, фильми бар, бирок первоисточник эме да, китеп оюмча роман. Аябай философский го. Алчы анан мындай бири көргөндө түшүнбөйсүң да. Демек о, космос ушундай түшүнүксүз ар нерселер макул. Пилот түшүнүктүү. Аты бизде мисалы бир жазылуучубуз суранган, Рик жана Мортинин сериалын аттары жөнүндө түшүндүрмө айтып кетсек жакшы болмок деп. Пилот эми бул концепт арт, презентация. Келечекте сериал боло турган нерсе кандай көрүнүшү мүмкүн, мындай идеясы туурабы? Баштапкы идеясы. Бул пилот. Экинчи серияга өтөлү. Экинчи сериянын аты оригиналда газон чабуучу ит. Lawn Mower Dog экен да, ооба, газон чабуучу ит экен. Эмнеге газон чабуучу ит? Муну мен билгенимде, газон чабат беле. Бир тасмага отсылка да. Кандай эле? Газонокосильщик бир нерсе деген кино бар болчу. Негизи кинолорду көп көрө бербейм. Бар экен, ооба. Бирок билем да, ушундай кино бар. Ошого отсылка да бул. Ооба, бар экен. Газонокосильщик деген фильм бар экен. Неме дагы маймылдардын планетасы. Ушунда кошуп коюптур. Маймылдардын планетасы, анан да баягы Кошмар на улице Вязов. Элм Стрит. Под сюжет деп койсо болобу? Суп сюжет. Эме дагы канчык деп. Деп койчу. Сквозной сюжет деп койчу эле андай. Эки сюжет. Эки башка келип туруп аягында кошулуп калганда ошентип айтчу эле. Сквозной сюжет деп. Бирок өтө деле кошулбайт го дейм. Же кошулат беле? Кошулуп калат го. Унутуп атам. Ооба, түш аркылуу. Эң башка отсылка ошо Inception, же орустарга тургандай начало. Биз которгондой башталыш. Ошо башында айтат да, кыргызча болсун деп башталыш деп койгон да. Неге мындай англисчесинен которгон эмессиң? Антен түшүнүксүз да турабы? Түшүнбөйт да баары. Бизде мындай кирип калганда орустардын таасири турабы? Ооба. Мисалы жанагы кино бар эле го француздардын непоколебимые беле, непобедимые беле. Сөзмө-сөз которулган ошондой болуш керек эле да. Баягы неприкасаемый. Ушундай болсо керек эле. Эгер ошол киного отсылка болсо, биз 1+1 деп эле которуп коймокмун да, анткени бизге ошол ат менен белгилүү да ал кино. Айтпа. Бирок жерде орустар деле которгондой эме болот. Эмне эле? Кринж. Мисалы ошо башталыш деле эмнеге башталыш эч ким билбейт. Фильмдин аты вообще башкача. Орустар эмени атын башкача койгонду жакшы көрөт да. Бирок биз андан которсок туура эмес го дейм да, мисалы. Ооба, биз оригиналдан алып которушубуз керек. Двойной фильтр андан бетер түшүнүксүз болуп кетет да. Бузук телефон болуп кетет. Бузук телефон тура ушундай эме. Дагы кайсы фильмдер бар болчу ал жерде? Отсылка жок беле? Экинчи серияда кандай киного отсылка болгонун билбейм. Ошо экөө эле болсо керек, кызыктуу фактылар жокпу башка? Котормо жагынан эме бар болчу. Мен бир фразанын маанисин өзгөртүүгө мажбур болгом деп айтсам адашпайм да. Эң аягында ошол жергиликтүү Фредди Крюгер бар го. Анда элдин баарын өлтүрөт эмеспи? Бир-бирден. Анан бир-бирден өлтүрүп чыгат го түштөн чыгыш үчүн. Ошол жерде экинчи түшкө келгенде эме бар го. Панкейк сайымдын түшүчү.
садамаза. Ооба. Анан ошол жерде англисчесинде эметип айтылат да. Секс бул ыйык депчи. Бузба деппи. А секс бул уят. Кыргыздарда бул анча ыйык деле эмес да. Ошондуктан мен муну уят деп койгом да. Мындай нерсе жөнүндө түш көргөн болбойт дегендей сымакчы. Ал балким баягы классикалык сексти айтса керек, мындай извращенный эмес. Ушуну айтып атасыңбы? Секс это святое депчи. Не надо так извращать деген мааниде айткан да. Ушуну биз өзүбүздүн менталитетибизге тууралашыбыз керек болуп калды. Туура койдук да. Бизде негизи эле уят да. Секс бул уят. Макул түшүнүктүү. Альбистерде ушундай, кандай приглашенный гость дейм да, өзгөчө чакырылган артист деп бар экен го. Мен аларды эмес, мен оригиналында мисалы Джерри менен Бетти ким үндөйт билбейм аны. Каякта коноктор. Кызык. Ким үндөйт экен аларды деп. Өзүндөрү сага жагабы? Джерринин үнү жагат. Жакшы. Бетчи сары чок дейт го. Өтөсү үнүнө окшошпойт экен да. Үнү окшошпойт? Неге? Үнү бетине окшошпойт экен да. Мен башкача элестеттим. Мен Джеррини элестеттим. Актёрдун чөтөсүнө дейсиңби? Үнү жарашат. Же именно сериалдагы эмеби? Жок. Ошо үн актёрунун үнү бетине окшошпойт экен. Антология. Жок, сиз түшүнгөн жоксуз. Мен түшүнгөн жокмун бирок ооба. Же кайсы чөтөсү? Эмеде Орусча айткандай, көргөндөр ким түшүнсө жазып койгула комментарийге, ким түшүндү. Билеличи ким түшүндү? Канча пайыз? Подкастта эл көрсө эле сүйүнөм мен. Бир-эки адам көрсө деле сүйүнөбүз, кубанабыз. Сөзсүз телеграмга салып коюш керек. Ссылка катары салып коебуз. Жанагы биздин котормолорду хейт кылып аткандар көрсүн, түшүнсүн кичине. Ооба, анда сен прям түшүндүрүп беришиң керек. Эмнеге ушундай кылган? Кыйынчылыктарын ббүт баарын түшүндүрүп беришиң керек сен андачы, азырчы. Баягыда бирөө айткан эле. Аябай Сөгүнөсүңөр. Көп критикалаган да. Не деп? Эме деп. Сүйлөмдөр туура эмес түзүлгөн депчи. Ооба, эсимде. Кээде ошол сүйлөмгө туура келтирип которуш кыйын болуп калат да. Анткени англис тилинде буларда эмеге кетет да биринчичи. Ооба, синтаксис өзү башка да? Ооба, башка да синтаксис. Анан ооба кыйын болот жерде. Анан сөзсүз пауза койгон жерде пауза коюш керек. Башкы сөз, эң тоо кетирчү сөз аягына келип калат, туурабы? А биз эми ал жака этиш койсок уже туура эмес, мындай. Туура эмес эми. Таасири кетип калат, туура. Эффект болбой калат, эффект. Биз жакта, биз кыргыз тилинде болсо, биз ал сөздөр башына туруш керек да. Эреже боюнча. Анан Рик и Морти деме да. Ошондой бир атайын сценалар бар да. Мисалы, бир нерсени көрсөтөт го. Типа, добро пожаловать там в поджелудочный парк дегенчи. Бизде ошол кандай десем, ошо бизде аты башында, аягында кош келиле деп, ошо ата тоочуп биздиге башына туруш керек да. А бирок биз башына коюп койсок, ошол кичинекей интрига ошол жерден эле бүтүп калат да. Жактан көрсөтпөй турупчу. Ушун үчүн түшүнүп койгула, биздин дайыма эле дал келе бербейт. Эффект туура болуш үчүн ушундай, кандай десем, кандай деп коет эле? Курмандыкка барышыбыз керек баргансызбыз. Анан негизи эле биз муну кайнымки жашоодогудай эле которолуу сүйлөйлү деген эле максат менен которгом да мен. Биз жашоодо анын баарын эметпейбиз да. Бирок мен аябай кызыгып жүрөм десең, Соник баягы балким бир чындап тилчи адам табыпчы, биздин эме үндөгөндөрдү талдап туруп, мындай видео жаздырып койсо, трудности перевода как можно было улучшить депчи, кантип жакшыртса болот деп мисал берип, мынтсе болмос, силер минткенсиңер, бирок мынтсе болот эле депчи. Мен ушуга деле мисалы, кандай десем, кызыгат элем да, көрүпчү, туура депчи. Анткени мен кыргыз тилим анча жакшы эмес. Мен мисалы котором го, айпериге берем. Мен аля таппай ушинтип котордум да. Анан айпери бирок дагы жакшыраак эмесин табат да, анан түшүндүрүп берет. Мындай болсо турарак болот, мындай жакыныраак майга мен ооба деп калам да, ананчи. Балким сен мен айпериде түшүнбөй турган бир балким бар да. Айласычы жолу, балким биз жөнүндө билбей турабыз. Ошон үчүн тилчилер болсо,
араңарда тааныш тилчилер болсо бергиле көрсөткүлө мына сындагыла деп. Мен дагы көп угам да, мисалы биз кыргызча чет элдик контент которгон биз биринчилерден эмеспиз да. Бизге чейин дагы көп эле элдер которгон. Мисалы Дөөлөт студиясы бар эле. Ооба. Алар мындай. Дөөлөт студиясы бар эле. Ош Ажиматов баке бар эле. Көп ЛТР дагы которот да. Алар эме кылып которот го, мындай. Адабий которот го, туура кылыпчы. Анан ошону тескеринче элдер жактырбайт да. Анткени бул аябай эле эме которулган депчи. Өтө эле адабий деп кетишет. Аябай адабий которулган. Мындай көп кадимки адамдар түшүнө бербейт. Сенин жашоодогудай элдер митип сүйлөбөйт депчи. Сенин досторуң, тааныштарың ушинтип айтабы? Адабий болгон үчүн мен мындай түшүнбөй атам, мага кызыксыз болуп атат депчи. Баластанда негизи эле көп жаштар ошентип айтат да. Мен биздин аудиториябыз бул көбүнчө жаштар да. Эми ооба. Биз аларга тиешелүү контент жаратып атсак, алардын талабын аткарышыбыз керек да. Ооба, мисалы кандайдыр бир адамдарга жакпашы мүмкүн мындай подход, жол. Бирок менимче бул туура да, жашоодогудай сүйлөш керек. Кичине туура эмес болуп калса деле это простительно дегендей. Менимче эми кандай десем, алтын ортону табыш керекпи дейм да, өтө адабий кылып, жана өтө эле жөнөкөй кылбайчы, өтө мындай күнүмдүк кылбай. Бирок мисалы менин байкоом, Баластанда мисалы бар да, баягы бир кыздар жана мультсериал бар. Азыр атын унутдум. Өзүм байкаган нерсе мага жакпаган, мындай аябай тез сүйлөйт да. Бизде мисалы кыскартышы керек болот го, биз кыскартабыз го, биз деле анткени жөн которгондо аябай узун болуп жетет. Баса ошол жөнүндө кеп дагы. Аларда балким ушундай редактура болбойт окшойт, мындай бир аз кыскартып, эме кылып, анан актерлордун баарындай та деп кетет да. Мен ойлогом, балким ал жерде жаш кыздар да, эми жаш кыздар мейли балким алар гиперактивный десем, бирок чоңдор да ошентип эле сүйлөйт да. Деп мындай мен жарым сөздүн жерде укпай деле калам да, өткөрүп берем. Жетишпейчи, түшүнөйүн десем делечи. Ушул эле кепти толуктай кетейин. Биз билгендей эле кыргыз тилибиз өзү бизде сөздөр узун да. Сөздөрүбүз узун. Орто саны менен эле бир 5 тамгадан кем эмес да биздин көп сөздөрүбүз. Анан ал дагы мүчөлөр кулланат. Айтпай. Ош бетер узун болупчу. Ой. Анан мисалы сөздөр көп, сленгтер көп, бир тилдин контентин которуп атсаң, аны кандайдыр бир маанисин жеткизиш үчүн туура которуш керек да. А бизде узун болуп кетет. Саптарыбыз көп болуп кетет сөздөрүбүзчү. Мисалы Рики Мортиде өзү башынан эле бат сүйлөйт. Башынан эле англис тилинде делечи бат сүйлөшөт. Анан англис тилинде сөздөр кыска, типа I am sit, там sing a song дегендей элечи. Анан алар да сленгтерди да колдонот да. Ал сленгтердин кыргызча нускалары жок такыр. Анан ошо сленгтердин маанисин билдириш үчүн 2-3 сөз менен айтыш керек болуп калат да. Ошол бул биздин ошо жооп ушул. Кээ биркилер айтат, неге мынча бат сүйлөйсүңөр деп түшүнбөй кетип атам дешет да Рики Мортиден. Мунуга моюнуп калам, бат сүйлөйбүз. Бирок ошо башка айлабыз жок да, ушундай болот да. Мен да мисал мага бердиң го. Арасында майда чүйдө рөлдөрдүчү. Мен өзүм деле жарымында жетишпей жаттым да. Араса 2 секунд, 10 сөз да. Ой, блин. Ала жок, өзүм кыскартып отурдум, байкасаң керек. Бул ошо биз кайсыл тилдин контентин алсак, ошого жарашып болот да. Мисалы жапондордукун алсак, анимелерди. Ал жакта тескеринче биздин которгон сүйлөмүз жетпей калат. Ооба. Эме балким ошо мына подкастты көргөндөр бир мындай Disney фильмдин алып көрсөңөр, үзүндүсүн ошо жапон тилинде көрүп көрсөңөр, алар аябай бат сүйлөйт, аркы батпайт. Аркы делечи, ада аябай бат сүйлөйт. Өзгөчө ырларда Disney ырлары көп го, мен укчум да ар бир тилдечи, Disney ырларда. Жапон тилинде аябай батпайт да, алар байкуштар нотага жетпейт да. Тура айтасың, жапондо андан бетер узун экен, биздикинен көрө деле. Бирок ошо орфография, орфоэпия эрежелери боюнча жапондун тили бизге жакыныраак да. Ошондуктан алардыкын которуш мындай оңой келет. Анткени жанагындай санатоочу дагы аларда, ататоочу да биринчи турат да. Этиш дагы аяңда. Анан алардын да сөздөр мүчөлөрү кулланып келет, биздики да мүчөлөр кулланат. Ооба. Экинчи серия бүттүк анда? Ооба. Мен кошчу нерсем жок. Анда 3-чү серия анатомия сейил багы. Ушу 3-чү серияны көбүрөөк талкууласак болот да. Чуулгандуу серия, аябай. Воображениясы жеткен серия. Мисалы бул жерде оригиналында Пончо деген каарман бар го. Ал бир
англисчеде бир акцент менен сөйлөйт да. Немис акцент Менимче же орус акцент? жок, индус эмес, менимче балканский акцент болуш керек. Балкандар. Анан кыргыз тили дагы ошол трендти сактасын деп мен муну өзбекче кылып койгом да. Ой, мен муну өзбек эмес, мен муну оштук диалектте сүйлөсүн дегем. Бирок мен оштон эмесмин да. Ошондуктан оштук диалектин эмелерин, тонкостторун билбейм да. Анан такыр эле өзбекче кылып салдым да. Өзбекче болуп кеттир да, мен котормомчу. Анан аны үндөй турган киши ал дагы оштон эмес. Ал дагы билбейт алар кантип сүйлөш керек. Двойной акцент болуп кеттиби? Экили акцент болуп кетти. Анан ал бир акценттин үстүнө дагы бир акцент кошулуп кетти. Анан аягында такыр түшүнүксүз бир эме болуп кетти да, сөзчү. Ey dok, mende yangiliklar bor. Senin muzeyin hem rasmen türde Japayı safarin allandı. Мен котормочу катары пончону сүйлөгөнүн мен түшүндүм. Мен түшүндүм, анткени эсимде калганда ал эмнелерди сүйлөйт. Бирок ошо биринчи жолу көрүп аткан көрүүчүлөр түшүнбөй калды деген ойдомун да. Жөнөкөй кыргыз тилин түшүнбөй жатышкандар бар экен, бул акцентти түшүнбөгөндөр да бар окшойт. Сонеке кабатыр болбо, оштон болгондор түшүндү, мен айта алам. Күлкүлүү болуп калды. Забавная история дегенде орусча айтканда. Күлкүлүү болду ооба. Атайын балкан акцентин жаратып койдук. Айтпа. Анан жердин бир сөзү жок. Анан мисалы мына постеринде эле дагы бир блондин эме окумуштуу бар го, ошондо эле бир сөзү жок, аны өзүсүн деп койдук. Соня экөөбүз бири-бириден. Эгерде тапкан болсоңор жазып койгула. Блондиндикти билинбей калат экен. Кандай? Мен аны бир 6-чы жолу көргөндөн кийин, апей бул не Арстанбай күндөгөнбү деп едим мен. Ошол жерде жок болуп калыптыр. Мындай билинбей калат. Аракет кылдым, рахмат. Эми бир эле сөз го. Кудайга шүгүр. Меники 3 сүйлөмүм калып калыптыр да, жердечи 3 сүйлөм калып калыптыр. Айтпа. Аябай калып калыптыр. Ал жерди жөн калтырып койсок деле аябай чоң упущение болмок. Ошондуктан мен үндөп койдум, эми ички үнүм менен. 3-чү сериянын аягындагы эмеси бар го. Самерде жигиттин ичине парк курушат го. Анан ошол жерде сүйлөшүп аткан талкууну балким түшүнбөй калгандар болушу мүмкүн да. Мен деле башында түшүнгөн эмесмин аны. Кийин эле түшүнүп калдым эме да. Ал жерде кеп эме жөнүндө да, инсулин жөнүндө да. Инсулин эмнеге керек деген жерде өчүрүп коет го. Рик өчүрүп турат го. Алар куйня нерсе жасашып атат депчи. Жок, ал инсулин өндүрөт, туурабы? Ошондуктан биз жаңы идея ойлоп бул ириктин сахар диабети менен ооруган кишилерге баары бир дегенди түшүндүрөт да, ошол жерчи. Бул сюжет. Инсулин ошо сахар диабеттерге керек да. Тигилердин ошо идеясы пайда болду да, биз ушул жардам менен инсулин өндүрө алабыз депчи. Сахар диабеттегилерге жардам беребиз деген ой менен чалышат да. Эмнеге рик жинденет? Рик болсо жинденет. Риктин эмне кандай эмеси бар дегеним, кандай эмнеге ал каршы, диабеттиктерге каршы чыгабы ал? Ал өзүнүн идеясын миллиондон диабетиктерден өйдө көрүп атат да. Өзүнүн идеясынчы. Эме эмес беле? Анын идеясы жөн эле пираты поджелудочной железы депчи. Анын идеясы жөн эле көңүл ачуу туурабы? Жөн өзү үчүн эле кылып атат туурабы? Анын идеясы ошо жөн эле көңүл ачуу, типа это круто. Тилер миллиондон элди сактап алайын десе, тескерисинче жинденет да. Демек, Рик мындай өзүмчүл, эгоист, эгоцентрист. Бул анын ошо эгоисттигин дагы күчөтүп жиберчү момент да. Элдер ойлосун, ул чын эле эгоист экен деп. Кийин бизди шок кылат. Эгоист эмес экен деп башка бир нерсе көрсөтүп берет. Туурабы? Атайын бизди даярдап. Бул мындай эле Риктин характерин толуктачу момент деп ойлойм. Эми мага кызык болду, 3-чү серия, анан бул мисалы спешл экен да, рождественский спешл экен. Башталышы мындай настроение берди магачы. Марям депчи, деп. Рождество өзгөчө го. Бирок анан кийин такыр мындай треш башталып кетти. Башка жерге бурулду. Рождествонун мааниси калбады. Такыр жаңы жыл жөнүндө эмес. Жаңы жыл дейм, Рождество. Ата энеси келип дагы бузат го, жери үчүн, атайын жери үчүн. Марямды бузуп коет го. Чын эле 3-чү сериясын көп эле талкууласак болот го. Ал бул жерде биз ойлогондой, биз элестеткендей жаңы жыл эмес да, бул жерде Рождество. Кээ-бирки фразалар, кээ-бирки отсылкалар түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн кыргыздаргачы. Балким кээ-бирлер эмнеге Рождество деп койдуңар, бул орусча сөз эмеспи деп айтышы мүмкүн. Бизде Рождествонун кыргызча которулушу жок экен да. Ошо Рождество бойдон эле болот экен. Рождество христиандардын майрамы экен да, өзгөчө. Жаңы жыл бул общий мындай. Жаңы жыл бул жаңы жыл да. Динге тиешеси жок. Ошондуктан бул дагы салттар, сөздөр, отсылкалар
балким кандай десем кемсинтүүчү дагы учурлар болуп калышы мүмкүн да, адамдын жүрөгүнө тийип, адам таарынып калышы мүмкүн. Мисалы аябай динчил адам көрүп атып, эмнеге билбейм, эмне Рождествону там Иисусту айтып атасыңар, эмнеге аны биздин катабызды атасыңар деп деле айтышы мүмкүн. Андайларга ошо Википедияга ссылканы берип коелу. Бул жерде игра слов болгондо баягы Джерри ошо баягы капа болуп Рикке барат го, өз жүрөгүн ачып дегендей. Эсиңдеби? Мен ошол жерди туура которгомда, бирок Карел аны кыскартып айтып коюптур да, бирок эң маанилүү сөзүн айтпай коюптур да. Түшүнбөй экенби? Башкаларга салыштырмалуу сен менин эң нормалдуу тууганымсың деп которгом да мен анычы. Ал болсо билбейм, батпай калса керек да, анткени чын эле бат эле сүйлөп коюшат да англисче. Батпай калса керек ооба, бирок батпай калса керек, анан ал ошо кыскартып коюп сүйлөп үндөп коюптур да. Бирок эң маанилүү сөзүн айтпай коюптур. Ошондуктан ал жерде мындай бир диссонанс болуп калат да. Ал сөздү айткан жок. Бирок Рик эмнегедир салыштырмалуу көлөм деп чыгат да. Мен сени айыптаганым үчүн кечирим сурайм. Азыр сен менин эң нормалдуу тууганымсың. Салыштырмалуу көлөм. Ушуну айтайын дегем, ошо салыштырмалуу деген сөзү жок да. Оригиналында эки сөз берет, ошончолор оңой да. Relative бул эки маани билдирет да. Родственник, анан ошо относительно дегендичи. Биз ушуну айла жок, эки сөз кылышыбыз керек болуп атат. Ошондон кыйынчылык батпай атат. Жерин айтканчы, сен менен салыштырмалуу эң нормалдуу тууганымсың деш керек эле. Батпады. Тарел деле билбей койду ал башка сөз экендигин. Эми то было деген. Ушуну мен истегенмин. Ошондуктан мен айтып атпаймынбы, биринчи 3 серия жакпайт депчи. Анткени көп эмелери бар да, каталары бар. Биринчи кадам ушундай кыйшак болот. Биринчи кадам деп кое берели. Ошо организмдин ичиндеги эмелер оңой эле болдубу? Айткан вирустардын аттары, гепатиттер. Алар дагы бир кыйынчылык болгон айткандай. Кээ бирки адамдын органдары бар да. Англисче, орусча айтылат да. Кыргыз тилинде мен аларды билбейм кандай айтылат. Сөздүктү карасам дагы жок да, таппай койдум. Орусча калып калды. Анан бир медициналык, биологиялык бир китап таппадымбы кыргыз тилинде? Изилдөө жүргүздүм. Ошонун ичинен карап которбодумбу? Жакшы. Эми издегендер таап алат туурабы? Буга чейин укпаган болсо, ошо угуп, билип, сөздүктү китепте карап таап алышат, үйрөнүшөт. Ошо биздин канал кандай эле? Образовательный кандай деп коет эле? Популяризация. Илимдүү. Биздин канал жөн эле көңүл ачуу эмес, мына үйрөтөбүз дегендей пайдалуу. Дагы дамеё. Эми түшүндүм отсылканы. Эми Рик жана Морчанын бул негизде өзү илимий sci-fi шоу. Көп нерселер бар да. Анан өзүбүз кыргыздар карапайым элбиз, биз көп деле мындай илимге көңүл бура бербейбиз го. Ошондуктан кыргыз тилинде кайсыл бир теориялар, концепциялар, аталыштар жок да, котормосучу. Ошоларды эстеп тур, бир айтат ошондой теорияларды туурабы, физикада эмелерде. Ооба, бул жерде негизли ар бир серия ошол кандайдыр бир концепциянын, бир теориянын негизинде куралат да сюжетчи. Анан измерение, параллельный вселенные деген дагы мондай көп илимий сөздөр бар. Алардын баарын кыргызча которгом. Бирок жакшы котордум деп ишенем. Параллелдик, аныктык деппи, кандай эле? Ушундай беле? Аныктык, өлчөм бул измерение, аныктык бул эме. Мир. Синде эме реальность, параллельная реальность болуп атат ошондо. Реальность, не ошо реальность. Реальность деп эми сен бүткүл айтып атасың, планета, алам, бүт баары башка, параллелдүү. Туурабы? Реальность сенин сезимиң. Булар ошо өзүнчө бир измеренияга барганда, мен аны ошо өзүнчө бир өлчөмгө барды деп котором да. Эгерде жөн эле бир башка реальностька барса, мен аны аныктык деп котороттум да бул жерде. Эгер другие миры болсо, мен аны ошо башка дүйнө. Мисал барбы? Деп котороттум. Кээ бир бул окшош сөздөр болуп сезилиши мүмкүн, бирок окшош эмес. Сериядан айтып бере аласыңбы? Мисалы, эмне өлчөм, эмне дүйнө, эмне аныктык? Эме, мисалы 5-чи серия. Мистик жана Хиро бар го? Фэнтези дүйнөгө баратпайбы? Бул жерде ошо дүйнө да, бул башка аныктык эмес, бул башка өлчөм эмес, бул болгону башка эме, дүйнө. Дели бул ушул эле аламда бирок, дүйнө. Башка планетабы? Ошол эле аламда, бирок башка дүйнөдө да. Ал эми 6-чы серияда бар го, Риктин дарысы. Бул жерде эң аягында Рик менен Морчи
башка аныктыкка барышат, башка реальностька. Ал аныктыкта ошондой эле Рик Морти жашайт, ошондой эле Мортинин үй бүлөлөрү жашайт. Ошол эле нерселер, бирок башка аныктык өзүнүн бир эмеси менен да. Көргөнбүзбү өлчөмдү биринчи сезондо? Биринчи сезондо ал анча эмес. Бул менимче ушул көп сөз, ушул сөздү 3-сезондо колдонобуз го дейм. Анткени ал жерде уже өлчөмдөрдө саякаттай башташат да. Дели сен баягы дүйнө дейсиң го, баягы газор позор бул дүйнөдө турабы? Ооба. Дели бул жөн эле ал ошол эле аламдын, ошол эле дүйнөнүн эмеси болуп атпайбы, башка бир планетасы болуп атпайбы? Болду, мына түшүнүктүү. Биздин көрөрмандарга дагы түшүнүктүү болду деп ойлойм. Үмүттөнөм, үмүт кылам. Не айтсак болот? 3-серия тууралуу. Биз 3-сериядабыз дагы эле. Анатомия, сейил багы. Ошол 3-серияны биз көп талкуулайбыз деп айткам да башынан эле. Отсылка жок бул жерде эч нерсеге. Негизи отсылкалар менимче бар го дейм. Бар экен. Fantastic Voyage дейт. Анан Парк юрского периода. Ал жерде даже жанагы доктор Ксенон отсылка кылат эмеден, Ганереядан качып баратканда, билесизби? Ооба. Биз азыр кыймылдабай үн чыгарбай туруп турсак, бул бизди байкабайт депчи. Кыймылдабагыла. Ганерея бизди көрбөйт эгер биз ордубуздан жылбасак. Макул, мен адашты, мен муну Терекс менен алмаштырып алдым. Бул ошо Парк юрского периодага эме отсылка. Көлдө, ооба. Макул, эми 4-серияга өтөрөлүбү? 3-тө калып калды сүйлөбөгө. 4-серия. Бул дагы бир тасмага отсылка албетте. Билбейм. Бирок билем да отсылка экен. Найт Шиям келгиндер. Бул балким даже ошо режиссерге эле, продюсерге отсылкадыр. Шиямалан деген бар эле го. Түшүнүктүү. Режиссерге эле мындай эме кылышыптыр да, пародия кылып. Серия жөнүндө кыскача айтпайбыз, анткени биз силер бул сериалды уже көргөн деп ишенебиз. Туурабы? Убакыт кетирбейли, бул серия эмне жөнүндө эле айтып кетпей. Биз эмне кызыктуу. Же көрбөсөңөр көрүп койгула. Бул подкастты көргөндөн кийин уккула. Бул жерде кадимки эле эме биздин дүйнө симуляция болсо эмне болмок деген теориянын негизинде жасалган серия. Анан аябай жаман жана биздин дүйнө симуляция болсо. Баса 4-сериядан баштап үн акчарлар алмашып кеткен. Ичинде эле байкалып турмун. Ушундай эле улам кетти го. Жада калса эң башында эме бар, анонс бар. Ошол жөнүндө. Рик жада калса өзү дисклеймер кылып берет. Мунун себеби өзү дисклеймерди Рик өзү эле түшүндүрүп берет, бирок подкастты угуп аткандарга кайталап коеюн. Биз эч ким каржылабайт. Биз мындан бир да тыйын пайда таппайбыз. Биз муну өз кызыкчылыгыбыз менен кылабыз. Анан мисалы адамга төлөп бербесең, анын кызыгы бат эле тарап кетет да. Үн акчарлар ошондой эле. Алар башка ишти эмеге көбүрөөк приоритет берет. Анан ошо алар эме болуп калат да. Жетишсиз болуп калат. Типа недоступны. Поэтому башка үн актерлорго алмаштырып койдук. Эң башкысы биз баары бир ошо сапаттуу кылганга умтула беребиз. Жетишинче болгон ошо азыркы болгон күчүбүз, каражатыбыз дегендей. Каражат деле эмес, эми андай деп коет. Средство общий, жалпы айтканда средство бар болушунча максимум эзгенди аракет кылабыз да. Иштин майын чыгарып дегендей мейли болду. Бүтүрөйүн азыр. Бир сөздү 10 жыл издеп чыктым го. Ошо жөнүндө көп деле нерсе айта албайбыз. Котормо жакшы эле плот твист вообще башты жаудырат. Ошондо 5-ке өтө берели. Экинчиси 5те Мисикстер келет, анан Кыйро келет. Мисалы Мисикстер эмнеге мынча кулактан кан аккыча аккандай кылып үндөгөнсүңөр деп суроо бере турган болсоңор, оригиналында деле ошол. Оригиналында дагы Джастин Ройланд кулактан кан чыгаргандай кылып үндөгөндө ал өзү айткан. Жада калса Мисикстин үнү ушундай аябай жагымсыз деп өзү айтат жада калса. Бул Баарыбыз өлгүбүз келип жатат, биз деген месексиз. Эмнеге сен мени чакырдың? Анткени бул мени чакырды. А мени болсо бул чакырды. Балким эме деп ойлогондор. Сенин каалаган дээрлик каалооңду, максатыңды аткарып бере алат, бирок ал мынчалык идеалдуу боло албайт, ошондон үнүн жагымсыз кылышыбыз керек деген деп ойлогондор балким. Биздин теория. Биз андай эме деп айтсак болобу? Мортианда геймерби? Ойнойбу ушундай RPG оюндарды? Бул көбүнчө эме го дейм. Мисалы Америкада эме D&D деген оюн бар го. Dragons and Dungeons беле, или Dungeons and Dragons деген оюн бар го. Настольная игра. Аябай сүйүп ойношот да Америкада.
ошо кызыгып ойногон үчүн ушундай дүйнөгө барган деп ойлойм. Бул жерде жада калса эме да, тавернада ар кандай формадагы жандыктар бар да. Мындай башкача. А сен ЗМДде дагы ошондой бир өзүнчө бир фигуркалар менен ойнойсуң да, жылыпчы. Жеке бир оюнчуктар менен да өзүңдө болгон киндер сюрпризден чыккан. Шмекел да ошодон келеби? Бул да D&D'ге. Шмекел бул эме го дейм. Ошондой РПГлердин өзүнүн бир валюталары болот го. Ошого болгон сатира го дейм. Шмекел деп. Баса сөгүнгөндөр жөнүндө сурап коелу. Ачык эле сөгүнө берелиби же биз аларды дельфиндин алмаштырып коелу? Негизи эле башка бир долбоорлор болсо делечи. Сөгүнгөн жерден ачык эле сөгүнө берелиби же орустарга окшоп башка сөзгө алмаштыралыбы? Же тескеринче сөгүнө берели, бирок аны ошентип башка үн менен жабып коелубу, типа тыт же там дельфиндин үнү менен. Эми ооба көрөрмандар силер да жазып койгула комментарийге, кайсы жерге ушу оюңарды. Бирок эме бар да, мисалы 18+ деген өзү бар да, клеймо дегендей белгиси. А бул сөгүнүү эле эмес да. А именно Рик жана Морти мисалын алсакчы. Мисалы биз бул жерде дели пип деп чыксак деле сөгүнгөн жерлерде толтура башка 18+ контент бар да. Ооба. Орустардын ошол жери нелогично да, негизичи. Бандиттер адамдарды өлтүрөт, геноцид кылат, баңгизат сатат, баңгизат колдонот, анан бирок сөгүнбөйт го. Ооба, ошо сөгүнгөндө эле жапсак, мындай 200-лүк болуп калабы, баары 18+ эмеси калат да. Биз эми ал жерде анда канды дагы жабышыбыз керек деген. Биз канды сызыр кылып отурбайбыз да, пиксель кылып турабы, анда бул такыр башка нерсе болуп кетет да. А дели мисалы бир фильм бар дейли, ушу зомбулук жок, кан жок, өлтүрүү, наркотик жок. Дели ушу бир жерде сөгүнүп коет экен да, 1-2-3 жерде сөгүнүп коет экен. Мейли, балким ушул жерде мисалы маданий кармалып эле, балким ушул жерде пип деп койсок, 18+ болбосун деп койсок, балким суроо жаратсак болот да ушул жердечи, кылалыбы кылбайлыбы деп. Рик жана Мортиде ушундай сыяктуу проекттерде пайдасыз да, же андай бүт кылыш керек да. Чыгарманын баштапкы маанисин такыр жок дегендей. Тартылган үчүн маанисин жок кыласың. Анан биз өзү жашоодой кылып которуп атпайбызбы? А жашоодо биз баарыбыз эле маданияттуу эмеспиз да. Жок деген азыр биздин подкасттан эле канча сөзгөн сөз чыгып кетти. Биздин котормолордон ыйманды талап кылсаңар, бул маанисиз талап да. Антканы негизинде оригиналдуу шоу башынан эле ыймансыз да. Ооба, биз мындай кандай десем, бул инициатива бизден чыккан жок да, атайын мындай сөгүнөлү депчи. Биз дегенде жөн эле проводникпиз турабы, кандай десем, передатчик, адаптер. Биз кандай болсо ошондой жеткиришибиз керек. Биз ошо. Мисалы кимдин билбейм, башка бирөөнүн кааласы боюнча биз маанисин алмаштырып кое албайбыз да. Ооба, дегенде бул суроону биз эмес, авторго жөнөткүлө. Мени пикчерлерди жазып атканда, жергиликтүү адамдар жазганда эме депчи. Биринчи пилоттук сериясында эле билесизби, айтат го Рик тамак жеп аткандачы. Самер, о кудай, мен азыр кусуп жиберем депчи. Рик айтат го, типа кудай жок депчи. Ошо жерин айтышканда, неге кудай жок депчи. Комментарийге жазып аткан, неге кудай жок депчи. Ооба, бул канесем билбейм, которгонду, анан ойлоп табылган каарманды бириктирип коюп кабыл алып аткандыкты түшүндүрөбү деп мен түшүндүм да мунучу. Бул аябай мажас адамдар да. Бул нигилист. Ооба. Рик бул биринчиден нигилист. Экинчиден окумуштуу. Бул окумуштуу адам. Бул илимди түшүнөт, илимге гана ишенет. Ал үчүн кудай жок да. Бул анын характеринин бир мүнөзү ошондой. Сен ушуну түшүндүрүп жазып бердиң. Риктин эмесин, сүрөттөмөсүн. Жок, мен аны түшүндүрүп берген жокмун. Жок, мен аны сөгүп койгом. Ой, байкуш десем. Ошо ишолса, болду ошол эле. 5-серия анча деле. Ссылкаларды баары эле түшүндү да, баягы Джек жана бобовый өсүмдүк. Эме дагы аягындагы сериясы бар го, сериянын үзүндүсү, титрден кийин. Менимче мындай котормо бир аз кышак болуп калганда, өтө деле мындай кандай десем 180% буруп койгон жок, бирок мындай так коюлган эмес да, ушунусу эле бар да. Биз муну Сагыз мырза хандын сейфинде таап алдык. Муну элге айтышыбыз керек. Шашпа. Жок кыл буларды.
Биздин хандын чагылдырган идеялары айылга көп пайда алып келет. Ал чындыгында ким болгону маанилүү эмес. Трамс түшүнүп калышы мүмкүн. Биз мисалы Сагыз Бакиге бир аз эме берип койдук, кандай бир аз жакшыртып койдук анычы. Анын бир кандай бул педофил болгону менен жакшы хан болгон экен депчи. Ушинтип айтып койдук да кыргыз тилиндечи. Билбейм, адамдар арасында бул кадимки эле көрүнүш го деп ойлойм. Коомдун арасында. Жакшы адамдардын деле жаман эмелери болот деппи? Менимче жумушта башка, жашоодо башка деп. Неге ошол педофилдин эмесин аркасын кошуп койду? Анткени Америкада көп го. Штаттын сенаторлору, соттун өкүлдөрү, жада калса президенттер, депутаттар ошондой бир жылдыздарга чейин ошондой бир жаман иштерге эмеси бар го. Подозрение коюшат го. Бирок кантсе дагы соттолбой, эч нерсе болбой жүрүшөт да. Анткени сами по себе они олицетворяют что-то другое. Түшүнүктүү. Кийинкиси Эриктин дарысы. 9. Менин жакшы көргөн сериялардын бири. Серенаты, бул Серенаты. Бир Эликсир Рика беле. 59-жылкы чыккан бир ырга отсылка экен да. Ошо Абжип, Сүй Абжиби депчи, номер 9 деген. Clovers деген группаныкы. Clovers. Билбейм неге. Балким текстинде эме бар. Подсказка. Серияда ушул жөнүндө, Абжип жөнүндө. Ооба, Абжип жөнүндө. Анткени Морти ким? Морти бул өспүрүм. Өспүрүмдөр эмнени каалайт? Өспүрүмдөр эркиндикти каалайт. Прикол в том, что Рихтин жазап берген Абжиби, ал эме да, тез таралып кетчү мутация менен жазап берген да. Ошол Джессика сүйкөп койгон. Джессика бүттү жана жөтөлүп койду жана эмеге. Бүттү воздушно-капельным путем тез эле тарап кетти да. Айтпа. Ошо баса 6-сериянын эмнеге эң жагат? Анткени ал жерде аябай сонун бир плот твист бар да, мээ жарыла турчу. Мисалы мен эң биринчи көргөндө, чын эле бир мээм жарылганда, кандайдыр бир экзистенциалдуу кризиске батып кеткем да. Ошол ойлонупчу. Ушундай бир илимий концепцияларга тааныш эмес адамдар көрсө, чын эле бир ийис калтырчу серияда. Мисалы мындай нерселердин көбүн көрүп алган привередливый көрүүчү болсоңор, андай анчалык эле так калтыра албайт. Мисалы азыр көрсөм мага так калтырбайт эле болчу. Бирок мындай мындай кызык сезимдер болот ушу. Элестетсең ушу бул Мортин өзүнүн чыныгы ата энеси эмес. Самыр чыныгы. Мисалы мен өзүм ушинтип алат белем, менен болсо эмне болот эле деген ойлор келеби? Эмнени сезет элем мен депчи. Ооба. Туура. Акойм 6-чыны талкуулашып бүттүк го. Газор позор. Ту багып өстүрүү. Оюмча. Бул эмнеге отсылка, кайсыл киного отсылка билбейм. Отсылка экен бөлү. Отсылка экен. Raising Arizona жана фильм бул. Raising Hope деген сериалга. Багып өстүрүү деп коюпсуз го, Тарбиялоо десечи. Тарбиялоо. Жалпы айтканда сылам эмеде вырастет да. Жалпы элечи, ошо тарбиялап деле, багып деле, бүт элечи. Бирок ушул серия менен Мортинин башка бир туугандары жөнүндө такыр ойлонбойт деген ойду калтырып койду го дейм авторлорчу. Морти башка туугандарын ойлонбойт? Ойлобойт го. Кайсы башка? 6-сериясында эле ата энесин, эжесин алмаштырып койду да. Бүттү, ойлонбойт го такыр. Эме болбоду. 7-серия. Жок. Стресс болду го. Кайра алдыга келдик. Анан 7-серияда дагы газор позорду өстүрүп атпайбы? Анан 8-сезондо бүттү да, унутуп койду да, аныч. Башка сезондорунда да аны эстебейт такыр. А бул болсо анын баласы да, өзүнүн баласы. Такыр ойлонбойт да. Ошондой эле өзүнүн тигил башка аныктыкта калып калган ата энесин дагы ойлонбойт. Бирок канчалык кара мүртөз эмес болсо керек. Баягы эмең жакта отсебятина кассир KG деп. Мен билгенимдей, Самыр коомдун төмөнкү катмарын жашыруун башкаруучу класс секс жана өнүккөн технологиялардын жардамы менен башкарып жатат. Бул сага тааныш угулуп атабы, Самыр? Кассир KG. Бизде андай аябай кыргыздын баары түшүнчү деле бир эми кандайдыр бир отсылкалар деле жок экен, мен эстесемчи. Анан ошо кассир KG деп койдум, анткени булар бул жерде эмени айтып аткан да. Бир кинотеатрды айтып атышкан. Оригиналда да кинотеатрбы? Они продают билет на всякие вот развлечения, управляют массами деген бир теория заговорага эме отсылка деп түшүндүм да. Түшүндүм. Бизде андай теория заговора деле жок. Бирок
ошого окшоштуруп Ticket KG деп койдум, анткени Ticket KG деле ар кандай бир көңүл ачуучу нерселерге билеттерди сатат да, концерттерге, оркестрларга, кинолорго. Ооба, көрдүм ушундай экен. Самар хижабы кийди. Бул тамашаны болсо биздин коом аябай жакшы түшүнөт го деп ойлойм. Улуттук маселе да. Жок, чындык да. Өмүрлүк нерсе болот да, ошон үчүн күлкүлүү болот да. Айтпа. А бирок негизи адатынча көп мындай америкалык өздөрүнүн бир тамашалары болот го, аларды түшүнбөй кетебиз да. А муну жакшы түшүнүп атпайбыз. Кыздар да стереотип кылды го ушул жерде. Баягы ойынчукпу деп, эмне эле сүйлөбө деп. Ойынчукпу, там кайын журтуңа кетесиңби? А бемеде болсо. Бизде булар кыргыздарда деле эме да, көрүнүп калган эле нерселер да түшүнөт да. Там кайын журтума кетем деп эле ар бир эле аял коркутса керек. Бирок оригиналда эме экен, башка экен. Ооба, оригиналында башка. Бизде бирок идеальный вариант болуп калбады ошонун жастын. Диванда уктайынбы дедиби? Ооба, ал ошо диванда уктайынбы деген ал чисто ошо американский эме да, юмор да. Аларда аялы жинденсе ары залдагы диванга уктатып коет го аларды. Бизде ошондой. Бизде андан бетер жакшы болуп турган да. Негизи ошо аялдар жөнүндө тамашаларды кыргыздар жакшы түшүнгөнүбүзгө эме атам, сүйүнүп атам. Буларды көп деле локализация кылган жокмун да. Кандай болсо ошондой эле кылып койдум. Жакшы, ушул оңой эле болду. Анткени билбейм, аялдардын көйгөйү ар кайсыл өлкөдө окшошпу дейм да. Ошол аялдарды башкарган ханышаны эмнеге эркек үндөп салды? Ошону кеп кылбайлы. Ал оригиналында аял эле үндөйт, эмнегедир кыргыз тилинде эркек үндөп салыптыр да, ошону талкуулайлы да. Давай, Соник, давай. Мен Марша, Газор-Пазорптун ханышасымын. Сүйлөшүң келсе мен жардамын. Айт, эмнеге кана кыз. Неге ошо башка каармандарды жакшы эле кыздар өндөдү да, анан ошо кыз жетпей калдыбы деп айтышы мүмкүн да. Давай. Түшүндүрүп бер. Мен аны эме деп ойлогом да. Дагы бир көбүрөөк тамаша кошуп койсомбу депчи. Она же самая сильная и независимая. Ошол группадачы. Анан алар кандай десем, мисалы күч бул тестостерон да. А тестостерон бул эркекке таандык эме да. Гормон дейчи. Жок, тестостерон аялдарда деле бар. Мага акыл үйрөтүп киришпесин. Бирок эркектерде көбүрөөк да. Көбүрөөк да. А мисалы дайыма эле эгер бир организм күчтүү болуш керек болсо, ага сөзсүз тестостерон керек да. Анан ал ошо ханышасы болуп атканда мен ага ошо көбүрөөк тестостерон кошуп кичине эркектикиндей кылып койдум да, үнүнчү. То есть атайын кылдың. Кокустук эмес. Түшүндүктүү. Анаты ким эле? Маршабы? Марша болчу. Эмеде болуш керек, аты дагы эмеге атсылык болуш керек, типа феминистский марштар. Транс эмес да ошо. Жөн эле сильная независимая. Стерва окшоп сүйлөдүң да? Атайын. Мен тамагымды кыса болуп үндөгөнмүн ошону. Жена манеранычы, феминисттер манерасын окшоттуруп. Жинчисер өтөлү эле анда? 9га өтөлү. Жо 8 дагы. Ооба 8ге өтөлү. 8-чи сериянын аталышы ар бир риктин 6-сы биздин котормобузда. Муну ар бир кыз түшүнсө керек, анткени бул негизи эле атактуу эле, популярдуу эле шоу. Ар бир айдын 6-сы деген. Оригиналда дагы ушундай бир шоуга эме экен, отсылка экен. Ошондой бир шоу да. Форматы, конечно, башкача. Форматы эме дейди. Вечернее шоу дейди. Жарайт. Кыргыздарда андай жок да, андай шоу жок да. Ошондуктан биз башка шоуду алып койдук да. Адаптация болду. Анан аягында ар бир риктин 6-сы деген ат келип чыкты. Бул серияны филлерный деп деле атап койсок болот да. Какой-то степени. Алар ар кандай ошо башка аныктыктын ар кандай бир шалапай жана күлкүлүү кинолорун, сериалдарын көрүшөт да. Ошон үчүн силер да көргүлө деп кой, анан биз 9га өтөбүз. Аны деле талкууласак болот, бирок кыйынчылыктар бар беле? Кызыктуу фактылар. Кызыктуу фактылар бар. Ушул серияны которгондо мен аябай кызыгып, аябай каалоом менен которгом да. Анткени бул серияда эң эле көп эме да, бред көп да ушул сериядачы. Рандом көп да. Мага ушундай кандайдыр бир кызык, мааниси жок нерселер жагат да. Мен ушуну жакшы үндөдүм да. Ошондо бул сериянын мааниси жок дейсиңби? Көп эле жанагы телевизордо көргөн сериалдары, рекламалары да мааниси жок го такыр. Айтпа.
ошолорду үндөгөн которгон аябай жаккан да мага. Жеке мага жаккан жок ушу сериячы мындай. Мен ушу маанисин көрбөдүм да, билбедим да. Ошо аягында баягы Бэтменин жерин эмеси болбосо эле, кризиси, но кризис эмес. Ошо филлер деле серия просто поржать күлүп алган эле серия да. Ошого эле экен. Ошо мааниси жок нерселерге күлүп алган. Биз аны түшүнбөйбүз. Биз аны түшүнбөйбүз, анткени бизде сыналгы анчалык өнүккөн эмес. Өтө жергиликтүү. Жөн эле биздин озвучкабызды угуп эле кайф алгыла. Рандомный озвучканы. Макул, 9го өтө берели. 9го өтө берели. Негизи анча деле кызыксыз бул серия делечи, чын айтканда. Бирок атайы кызыктуу жана. Сырсырик келе жатат. Китеп Рэй Брэдбери жана фильмге отсылка экен. Жаман нерсе келе жатат депчи. Биз жаман нерсени кырсык деп койдук. Бирок кырсык эмес, кырсырик. Ошол сериясында көбүрөөк кинолорго отсылка кылышат андай. Пятница 13 деген ужас кино бар го, ошону дагы 2-3 кинону айтат. Ошол баягы эле кеп буларды орусча калтырып койсомбу же кыргызча айтсамбы деп. Аны орусча калтырып кой бердим. Түшүнүктүүрөөк болот. Ошо дагы бир тамаша бар. Сен мени Цукерберг деп кеттиң деп. Бул Цукербергдин эмесин, биографиясын окугандар түшүнөт. Ошо окугула достор. Же окуңар келбесе киносун деле көргүлө. Типа Facebook эме жөнүндө сазды ойлоп тапкан жөнүндө киносу дагы бар. Ушундай бир мындай орточо сериясы. Почти филлерный да. Вот деле филлерный да. Морти жок да? Жок, баягы бар го. Морти бар. Субплот бар го. Жери менен. Ооба. Плутон планета эмес деген. Ушуну айтпайсыңбы? Баса билгенсиңерби, билбесиңер, билген эмессиңерби, бирок Плутон чын эле азыр планета деп аталбайт. Ошо ким эле? Всадыр. Всадыр Непаров. Анан Сүйрү Тамбаев. Бул кимге отсылка экенин силер түшүнүп атасыңар да, жакшы эле. Орустар деле ушинтиптир. Ооба. Бир нерсе Навальный деп. Авальный деп. 10-чу серия. Экинчи даражадагы жакын жолугуш ириктер. Бул бир киного отсылка бу дагы. Серияда кызыктуу эмне бар? Серияда кызыктуу ошо эме ар кандай аныктыктар менен ар кандай казустар, окуялар. Стивен Спилберг тарткан «Близкие контакты третьей степени». Кызыксаң көрүп көргүлө. 10-чу серияда эме Рик жана Мортинин алгачкы, то есть негизги сюжетин көрсөтөт да. Кийинки эң башкы сюжеттин баары ушул аныктыктар менен чейишелүү болот да. Баягы отургуч адамдарга, же телефон адамдарга, же кайсы? Ал ошо аныктыктардын жаңа эме бар го. Кванттык физикада эме дегенчи. Мультивселенная деген теория бар го. Анау мультивселеннаяда такыр чексиз аныктыктар бар да. Чексиз аныктыктар деген бул чын эле чексиз. Ал аныктыктарда ар нерсе болушу мүмкүн. Сен кыз болгон аныктык, сен стол болгон аныктык деген теория да. Бул жерде ошол жөнүндө кеп да, мисалы бир аныктыкта адамдарга отургучтар, экинчи аныктыкта адамдарда отурган телефондор, телефондор чалып аткан дивандар дегенчи. Ошентип эле мындай бред да, мааниси жок да. Ушул сериясында менимче мен көп эме кылдым дейм да, адаптация кылдым дейм да, кыргыздарга түшүнүктүү. Бул жерде фразеологизмдер бар, кыргыздар түшүнгөн, макал лакаптар бар, кыргыздардын артисттерине чейишелүү тоже отсылкалар бар. Ошол жерде эле айтып кетсек, биздин 134-чү аныктыктагы чыныгы Рик актанат го башка Риктердин алдындачы. Мен кылган эмесмин муну депчи. Өзүнүн аргументтерин айтып, анан биздин котормодо казактар айткандай сау болуңдар дейт го. Оригиналында ал жерде албетте казактар эмес да, ал жерде Канаданы айтат да. Француз тилинде сүйлөп коёбу? Ооба, французча, ошо канадско-французский. Канадско-французский жөнүндө коштошуп коет да. Аны биз түшүнбөйбүз да, биз аны кайдан билебиз? Ооба, ошо казак болуп калды. Анан биз да кошуналарыбыз алалы деп ошо казактарды кылып койгом да, северный соседи. Далил бергенди да жакшы көрөбүз. Анан казактар айткандай сау болуңдар. Жок, ал жарашты.
Орусча дагы эметип койгон, украинче беле? Как говорят по-украински бувайте. Мен аны көрбөпмүн. Стим деп которот да. Жакшы. Ушу адаптация кылабыз. Биздин оригиналдуу рекугундук алынып калганда өзүнүн эмесинде шумпай нускасына кармалып калат го. Ошол жерде дагы 2 адаптация кеткен да. Керекпи? Бул 50 жылдык тойдогу да экен депчи. Байланып турган жеринде ошондой. Биздин тойлордо ар кандай конкурстар болот го. Кээде шаңдуу, кээде жиндүү конкурстарчы. Аны ошо байлап койгонун ошондой айтып атам да, типа, бул 50 жылдык тойдогу да экен депчи. Анан той уюштурганга жетсе. Ошодон кийин эле дагы бир адаптация кетет да, ушундай кыргыздардын адаптациясы. Типа, акырын тынч, мен симфониямды укпай каласың деп жанагы миңдеген морчин айкырып аткан жерин уктурат го. Анан ошол жерде бул Бекпарбиевдин ырынан караганда сонун экен деп. Чын айтайын, мен Бекпарбиевдин эмесимин, хейтеримин, ошондуктан Бекпарбиевди жазып койдум. Баса баякы мен унутуп калдым го, Мирбек Атабековду. Жашоомдун баары калып болчу экен. Кудай жок, өкмөт иштебейт. Мирбек Атабековдун ырлары хуйня. Аны орус мусулмандар майрамы эмес, ал парсана түркелдер майрамы. Ошондо айтайын дегем да. Мен ошол жерден дагы айыптаган да. Эмнеге Кудай жок деп кыйкырып атат депчи. Жанагы Мортияны алдаган билип туруп ошентет го. Толтура провокационный сөздөрдү айтып качып келет го. Бул эме эле болчу, ал жерде деле мындай чисто американский эмелер болчу да, провокациялар болчу да. Аны кыргыздар түшүнбөйт болчу. Аны адаптация деген ошондой да, биз кыргыздар түшүнө турган нерсени кылышыбыз керек болчу да. Норус не дегенсиң? Норус бул кыргыздардын мусулмандар майрамы эмес депчи. Бул парсылыктардын майрамы деп. Аларда ошо эме болчу да, эмне жөнүндө эле, Пасха беле, эле. Или жанагы День Святого ким эле? Мен англисчесине эме кылган жокмун, көңүл бурган жокмун көчүс. Мирбек Атабековду кошуп койгонуга. Ошондой провокационный нерселерди айтат да. Ал эме ошо өспүрүмдөрдүн системага каршы экенин көрсөтүп атат, ал жерде шылымдап атат да. Өспүрүмдөр дайыма ата энемди эмес, мен коом түшүнбөйт дейбиз го. Өзүмдүн эмемди айтып атам да, тажрыйбамды айтып атам. Түшүнүктүү. Эме дебейсизби, баягы self не эле? Projection, self projection. Ошо. Ишилсо. Коомго каршы чыгып анархисттербиз го, өспүрүмдөрчү. Ал дагы ошондой мындай провокационный нерселерди айттым да мен. Кудай жок, Мирбек Атабековдун ырлары хуйня. Хотя наоборот, Мирбек Атабековду мен кыргыз артисттердин жалгыз эң жакшы ырдаган деп эсептейм да. Ошо мен кыргыздардын провокациясын айттым да. Бирок эң башкысы ошо мен айыптаган жери эмнеге Кудай жок деп кыйкырып атат деген болчу да. Эң эле кызыгы оригиналында да ошентип кыйкырат. Башкасына асылган жок да, оригиналына кандай болсо ошо котормосуна асылышты. Жалгыз сюжети бар серия, ошо серияны сөзсүз көргүлө. Макул, ошо 13-серияны кеп кылып атпадык беле. Ошо 13-серия болчу. Ошо. Анан кийинки өтөлү анда. Акыркы 11 акыркысын өтөлү. Акыркысы деле бул филлердик серия деп деле койсок болот. Ошо булардын сюжети 7-сериядан бүтүп калыптыр. Сюжети? Кандай десем, мындай бир кызыктуу сюжеттүү болгон сериялар ошо 7ден бүтүп калган да. Андан кийинки филлер сериялар эле болуп калган да. Мага жаккан акыркы сериясы. Эмеге отсылка экен, рисковый бизнес дегенге, опасное дело деген Том Круз менен 83-жылкы. Албетте Титаникке дагы чоң отсылка бул жерде. Титаник Graduate дейт, Титаник жок. Жок, сюжетин айтам, сюжетинде. Википедияны карап атам да. Сюжетинде ачык эле айтылат го, биз Титаниктин эмесине баратабыз деп. Эми ал ачык эле түшүнүктүү деп айтмам, жазбаса керек. Ачык эле түшүнүктүү ошо. Титаник болгон эле чоң отсылка. Кызык, ушундай бар экенби, ушундай аттракциондор бар экенби чын эле Америкада? Билбейм, бар болсо керек. Ал жерде момундай кандай десем, аябай фанаттар көп болот го бир чыгарманын. Алар тематический ар кандай парктар болот го. Түшүнүктүү. Ушу кандай кызыктуу эмелер бар? Эми бизге кыргыздарга карапайым элге андай көрүнүш тааныш эмес да. VIP кыргыздар эме болот, капа болот сага.
эмне карапайым деп атасың деп. Бизде VIP кыргыздар жөнүндө да айткандай тамашабыз бар эмес беле. Сонун наватта тамактанабы? Вип кыргыздарга болгон чайканада. Алардын шорпосу жагат. Мен шорп такыр токмун. Наватка барган. Наватта барган. Оригиналында ал жерде вегетарианецтер жөнүндө бир тамаша болчу. Бизде кыргыздарда кайдагы вегетарианецтер биздин тамагыбыздын баары эт да. Айтпа. Анан аларда ошо вегетариандык бир популярдуу бир ашкана бар экен да, Америкадачы. Бизде андай жок да. Анан мен ойлондум да, бизде популярдуу негизи эле ашкана кайсы деп анан Нават эстеп кеттим да. Ошо ишилса VIP кыргыздарга да тийише кеттик. VIP кыргыздар. Ушу серия тууралуу эмне бар? Серия жөнүндө. Акыркы сериясы дагы мага жагат. Ушу кызыктуу эле болду. Акыркы сериясы. Ошо Титаник болгон чоң атсылка. Ал жерде башка киного дагы атсылка болот. Жанагы пол жууган аял машинага жабыш болуп бир киного кыйкырат го. Аягында. Ошо киного атсылка болчу да. Ана ачык эле айтат. Буга ушундай болот деп. Ачык эле айтат. Абрадольф Линклер. Эксперимент. Эмнеге ал андай кызык сүйлөйт? Акцентпи? Анткени биз немис акцентин менен сүйлөдүк. Кыргыздар немис акцент бар, сенде немис таанышың барбы? Немис таанышым бар. Ошентип сүйлөйт. Аны угуп отурдум. Орустар сүйлөгөндөй эле сүйлөйт да негизичи. Кичинекей бир жерлеринде немисче отголосоктор эле болбосо, орустар кыргызча сүйлөгөндөй эле болот алардыкы. Түшүнүктүү. Немис акценти, Балкан акценти, кайсы акценттер болуп чыкты бизде? Негизи индус акцентин да кошоюн дегем могу эме пол жууган эмегечи. Ал оригиналында да индус акцентте сүйлөйт да. Мактап койчу нерсе, ал дагы акценти жок. Индус акцент экен да. Кандайчы? Наверное, коренная индуска. Түшүнүктүү да, түшүнүктүү англисче сүйлөгөндө. Анан мен негизи оюмда бар болчу, ошо индус акцентинде сүйлөтүп койсомбу депчи. Бирок аны үндөгөн кыз аны эме кыла албайт экен да. Пародия кыла албайт экен да индусча акценттечи. Жалко. Дагы бир сөз оюну бар эле. Аббревиатура бар эле, аны кыргыздар түшүнбөй калышы мүмкүн, анткени бизде ал аббревиатура негизи колдонулбайт да. Кандай? Жөнөкөй жашоодо. Кандай? КК деген бар го. КК. Оригиналында кандай эле, билбейсизби? Сос беле. Оригинал эсте жок. Ошондой ишилса эме. Тилекке каршы. Коопсуз кырдаалбы, ошондой эмени түшүндүрөт да. Ошонун аббревиатурасы да КК. Рик куш инсанды ошол эме сигнал жөнөтөт да. Ошондой сигнал жөнөтөт да. Типа у нас тут опасно дегендечи. Опасность деген. Ошон үчүн тили келет КК деп. Ана ал жерде сөз оюну болуп атпайбы? Бизде КК бар депчи. Куш инсан. Бул жерде КК жок болгонуна кубанычтамын. Негизи КК бул жерде бар. Кыздардын көтөнү. Тура. Эме кылдың да, адаптация кылдың да. Адаптация кылдым ошон. Орусчада сыйындык аны сигнал сос деп которот чын элечи. У нас тут есть только один сос. Сосочки ошентип которот. Мен ошол сымалбы так адашпасам. Ушул менен 11 серия бүттү. Биздин эксклюзивдүү телеграм каналыбызда көрө аласыздар. QR-код мына экраныңыздарда ылдыйда шилтемеси өткүлө, көргүлө, лайк баскыла, комментарий жазылгыла. Кааласаңар донат таштап койсоңор болот. Аябай ыраазы болобуз. Кааласаңар хейт жазгыла, бирок биз аларды өчүрүп койбойбуз. Кааласаңар хейт жазгыла. Силер менен Чабалекей менен Соник болгон. Келе жаткан алдыдагы долбоорлорду спойлер кылып кетелиби же аларды спойлер кылбайлыбы? Спойлер кылбайлы, бирок сен уже спойлер кылып койдуң азыр. Ошо байланышта болгула. Жакында жаңы анонстор болот. Биздин каналга катталгыла, досторуңар менен бөлүшкүлө, бизди көбүрөөк элге сөз кылсаңар, бизде да көбүрөөк эме болот да. Мотивация. Ошо. Анан негизи эле бул өзүбүздүн эне тилибизди өркүндөтүү жана популяризация го. Бизге кыргыз тилинде көп контент керек да. Ал ыймандуу болобу, ыймансыз болобу, баары бир бизге ар кандай контент керек да. Ооба, кандай болсо да контент болсун.
ошондуктан бизге чын эле көп аябай жарнама керек. Контент Ушул подкастты жаздыралы деп биз Чабалекей экөөбүз түнкү 3-кө чейин сүйлөшүп отурабыз. Инсайт. Инсайт. Балким силерге көрүнбөсүздүр, ал биз саат 3-тө отурганыбыздычы. Бирок жөн эле сөзгө ишенгиле. Биздин үнүбүздөн да билинип турат. Жок дегенде менин үнүмдөн. Подкастты бүтүрөлү ошол жерден. Ушул жерден аяктайт.